Oroke Naриман Tüleyev'in kılmış işi boyunca sottun çeçimi çıkan iken konfiskasiyada. Biroq bu Naриман Tüleyev'in özünün mülkü emas, bu balasının mülkü. Sanjar Naриман уулунуку. Ошону эми азыр мүлк фондусу тартып алгысы келип атат. Соттордун дагы акыйкатсыз чечими болгон үчүн, соттор туура эмес соттолгон үчүн мен укук коргоочу катары бул жерге келип акыйкатты издеп келгем да. Анан ушул жерге келип алып азыр мындайча айтканда сот аткаруучулары менен ортосунда дагы адвокат кетти. Sotko arız veripçi. Antkeni bulardın işi gayra sot karalып kalışı mümkün. Bular arızdağı жазышкан eкен sottorun üstüne. Mıyzamsız sottoğun için. Biz koğumçuluk dele men Naриман Tüleyev'in sotuna katışkan adam katarıdağı men bilem bul Atambaev'tin ile buyruğunu atkarıp bulardan mülkün tartıp özün kamagan bunu da men hakikatты aytalım da. Эгер учурда азыр эме катты разрешениени күтүп атабыз десеңизерби? Если мүлктү тартып алыш керек деп кагаз келсе кандай чара көрүлөт? Эми биз аракет кылып көрөбүз мыйзамдуу жолдорун издепчи. Анан эгерде эле таптакыр болбосо анда биз эме массалык эмелерге коомчулукка кайрылабыз да. Анткени бул мындай болбойт да. Биз азыр Сооронбай Жээнбеков мыйзамдуу мамлекетке келебиз. Сот акыйкаттуулугуна келебиз, мыйзам үстөмдүгүнө келебиз деп атат. Ошондуктан мен мыйзам үстөмдүгүн талап кылабыз да. Анткени бул жерде беспредел да, мындайча айтканда, чексиз, акыйкатсыз иш болуп атат. Ошондуктан ушу акыйкатты биз коргоонго аракет кылабыз. Рахмат.